Мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү күндө биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөн